Энергетика тармагы өлкөбүздүн экономикасын өнүктүрүүдө, ошондой эле мамлекетибиздин коопсуздугунда өзгөчө ролду ээлейт. 1917 жылы өлкөбүздө кубаттуулугу 480 киловатт болгон 5 электр станциясы иштеген. Алар саатына жалпысынан 800 киловатт саат электр энергиясын өндүргөн. 1920-1926 жылдары Жалал-Абад, Каракол, Фрунзе шаарларында, ошондой эле Чүйдө Аламедин ГЭСи курулуп ишке берилген. Азыркы учурда өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирген Датка кемин подстанциялары курулган жана бул подстанциялар өлкөнүн бардык керектөөчүлөрүн электр энергиясы менен камсыз кылып турат. Ош технологиялык университетинин энергетика факультети жарым кылымдан ашуун убакыттан бери энергетиктерди даярдап келүүдө. Энергетика факультетинин алгачкы тарыхы 1963 жылы Ош шаарында Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу кечки факультети ачылганда башталып, 1976 жылы жалпы илимдер кафедрасында өндүрүштү, шаарларды жана айыл чарбасын электр менен жабдуу адистиги ачылган. Ал убакта 1-курстан 3-курска чейинки студенттерди жалпы техникалык даярдоо жүргүзүлүп, калган 4-5 курстарды Фрунзедеги политехникалык институтунда аяктаган. 1991 жылы азыркы Оштууда мурдагы Ош жогорку технологиялык колледжинде айыл чарбаны электрлештирүү жана автоматташтыруу кафедрасы уюштурулуп, кафедранын башчысы болуп доцент Үмөталиева дайындалган. 2000 жылы энергетика жана жаңы энерготехнологиялар факультети түзүлүп, курамында 3 кафедрадан турган. Алар электроэнергетика, адаттан тышкаркы энергия булактары жана айыл чарбасын электрлештирүү, электротехниканын теориялык негиздери жана жалпы электротехника. 2007 жылы энергетика жана жаңы энерготехнологиялар факультети энергетика факультети болуп өзгөртүлгөн. 2014 жылдан баштап бүгүнкү күндө энергетика факультетинин деканы болуп, техника илимдеринин кандидаты, Оштунун профессору Токоев Маматөмүр Фирматович иштеп келүүдө. Энергетика факультети бүгүнкү күндө жогорку квалификациялуу бакалаврларды, магистрлерди жана PhD докторантураларды даярдап келүүдө. Азыркы учурда факультетке караштуу 3 кафедра бар. Электр станциялары, системалары жана торлору кафедрасы. Кафедра башчысы техника илимдеринин кандидаты, Оштуунун профессору Тишебаев Абдыкапар Тишебаевич. Электр менен жабдуу кафедрасы. Кафедра башчысы техника илимдеринин кандидаты, доцент Ташиев Нургазы Мамазакирович. Электр жабдыктары жана жылуулук энергетикасы кафедрасы. Кафедра башчысы техника илимдеринин кандидаты, доцент Алдашева Нуржамал Тунаевна иш алып барууда. Адистиктерди даярдоодо негизги басымды жана усулду жаңы технологияларга буруу, интерактивдүү доскалар, лабораториялык жумуштарды виртуалдык усулдардын негизинде өткөрүүгө багытталган. Ушул максатта факультетте 18 окуу лабораториясы, 4 интерактивдүү доска, проектор жана ноутбуктар алынган. Ошондой эле факультет окуу залдары, электрондук китепкана, компьютердик класс, виртуалдык лабораториялар, спорттук залдар жана окуу полигону менен жабдылган. Кошумча түрдө студенттер 3 айлык курстарды окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Бүтүрүүчүлөрдү ишке кабыл алуу тууралуу өндүрүштүк ишканалар менен келишимдер түзүлгөн. Негизинен факультетте Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген нормативдик документтердин, ошондой эле Оштуунун уставынын негизинде окуу усулдук, уюштуруу, илимий изилдөө, тарбиялык жана коомдук иштер жүргүзүлөт. Факультетте окуу усулдук, спорттук, илимий жана аялдар комитеттери түзүлгөн жана иш алып барат. Бүгүнкү күндө факультетте 25тен ашуун профессордук окутуучулар жана 9 окуу көмөкчү кызматкерлер эмгектенүүдө. Алардын ичинде 11 техника илимдеринин кандидаттары жана доценттери, 3 профессор, 5 ага окутуучулар жана окутуучулар эмгектенүүдө. Факультеттин күндүзгү, сырткы жана дистанттык окуу бөлүмдөрүндө 1000ге жакын, алардын ичинен Тажикстандан, Өзбекстан жана Россия мамлекетинен келген студенттер билим алышууда. Ошондой эле факультетте энергетика багыты боюнча магистрлер даярдалып келүүдө. Жогорку квалификациялуу адистерди даярдоонун заманбап системасы болуп саналган билим берүүнүн кредиттик технологиясынын негизинде сабактар жүрүүдө. 2023 жылдан баштап электроэнергетика жана электротехника багыты боюнча PhD докторантура боюнча билим берүү министрлиги тарабынан лицензия алынып, докторанттар даярдалып келүүдө. Ошондой эле быйылкы окуу жылында факультеттин лабораториялык базасы жана лабораториялар менен камсыз болушкан.
Окуу жайыбыздын 60 жылдык юбилейине карата факультеттин базасында кубаттуулугу 4,5 киловаттык күн электр станциясы курулуп ишке берилди. Ошондой эле Ош шаарындагы машина куруу заводу менен биргеликте кубаттуулугу 4 киловаттык кичи суу электр станциясы курулуп, бул дагы ишке берилген. Бул станциялар факультеттин окутуучулары жана студенттеринин күчү менен курулуп, лабораториялык жана практикалык сабактарды өтүүдө студенттерге практикалык билим алууда чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Электр жабдыктарын монтаждоо технологиясы сабагы боюнча жаңы лабораториялык стендтер жасалып ишке берилди. Факультеттин студенттерин жумуш менен камсыз кылууда, ошондой эле практикалык иштерди өтүүдө факультет Ош шаарында жайгашкан Ош электр тармактары, Ош жылуулук борбору, Ош шаарын жылуулук менен камсыздоо жана башка ишканалар менен тыгыз байланышта болуп келишимдер түзүлгөн. Академиялык мобилдүүлүктү күчөтүү максатында 12 жогорку окуу жайлар менен келишимдер түзүлүп, иш алып барылууда. Андан тышкары энергетика факультети бүгүнкү күндө алыскы жана жакынкы жогорку окуу жайлар менен тыгыз иш алып барууда. Алар Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, Кыргыз Орус Славян университети, Алматы энергетика жана байланыш институту, Москва энергетика институту, Германия, Кытай, Өзбекстан мамлекеттеринин жогорку окуу жайлары жана башка окуу жайлар. Факультет 2014-жылдан баштап энергетика багыты боюнча Шанхай эл аралык уюмга мүчө болуп иш алып барууда. Ушул багытта бүгүнкү факультеттин окутуучулары жана студенттери Москва энергетика институтунда билимин жогорулатууга толук мүмкүнчүлүк алууда. Ошондой эле факультеттин студенттери Германия мамлекетинин окуу жайларында 3 айлык окуу практикасында өтүп келишүүдө. Факультеттин ичинде студенттерден түзүлгөн КВН командасы, кыздар комитети, студенттик сенат, маданий сектор, акыйкатчы уюму, спорттук секторлор иштейт. 2020-жылы окуу жылынын жыйынтыгы боюнча энергетика факультети жылдын мыкты факультети номинациясынын жеңүүчүсү болгон. Факультет уюштургандан баштап бүтүрүүчүлөрүбүз Кыргыз энергосистемасынын бардык тармактарында, ошондой эле Россия, Казакстан жана чет мамлекеттерде үзүрлүү иштеп келүүдө. Кутмандуу күнүңүздөр менен кадырлуу мугалимдер, студенттер, Ош технологиялык университетинин жалпы жааматы сиздердин келе жаткан 22 декабрь энергетиктердин майрамы менен жана жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн Ош электр тармактар ишканасынын жааматынын атынан жана өзүм жеке атыман чын жүрөктөн куттуктап кетем. Сиздерге ден соолук, иштериңизде ийгилик, билим алуу бул ийне менен кудук казгандай дейт. Мына ушул тармакта сиздер эмгектенип келесиздер. Биз дагы бир убактарда ошол жерде окуп, ошол жерде бүтүп, мына ушундай чоң бир өндүрүштө мекемеде иштеп келатабыз. Сиздердин бизге болгон билимиңиздер, бизге болгон салымыңыздар чоң. Ошондуктан сиздердин жааматыңыздарга эң чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ошол мекемеде ынтымак, ырыскы, келе жаткан жаңы жыл жакшылыктардын, токчулуктун, молчулуктун, эң негизи ушу кыш мезгилинде электр энергиясы өчпөстөн жарык, жылуу чыгышыңарды чын жүрөктөн куттуктап кетебиз. Кесиптик майрамыңдар менен куттуктайм. Сиздерге ушу ден соолук, uzun ömür, bundan çıkarışı sizlerin oğul emez yumuşağında iyiliklerdi, Kırgızistan geleceğine yarayan studentlerdi yaklar okuduk, kesik köylerde çağrısınlarda tilekleşmeyin. Şu barınlardan bir yolu şu kesik bayramlarını kutlayın. Studentleri daha büyük şu boşluğun camiatını kutlayın. Boş yılın elektrik var atman, özün atman, Çeliksin atmanlar barınlarını çizilirken kutlayın bayramlarını. Урматтуу Ош технологиялык университетинин энергетика факультетинин жамааты сиздерди 22 декабрь энергетиктер күнү менен жылуулук камсыздоо ишканасынын атынан өзүмдүн атыман куттуктаймын. Адам баласы түнкү жарык менен камсыз болуп, жылытуучу мештерди пайдаланып, электрдик буюмдарды пайдаланып баштагандан бери бул кесиптин ардактуулугу ашып келүүдө. Соңку жылдары башка тармактагыдай бул тармак өнүгүп, кесипкөй энергетиктер пайда болду. Элдин жыргалчылыгын камсыздап күндү күн, түндү түн дебей кесиптик ишин аткарып, жарыкты тынымсыз берүүгө аракет жасап, талыкпай иштеп келе жаткан энергетиктерди албетте сиздер кесипкөй кылып даярлап чыгасыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз сиздердин жамаатка. Бир кылым мурда тактап айтканда 1920 жылы 22 декабрда
Кыргызстандагы алгачкы ири гидроэлектростанцияларды куруу жөнүндө чечим кабыл алынган. Ошол күндөн тартып кесипкөй энергетиктердин кесиптик майрамдалып келет. Дээрлик кымдан ашык убакыт өтсө да энергетиктердин баркы өсүп, калктын кызматын талкпай аткарып жатканы убагы. Андыктан бул кесип ээлерин сиздер даярдайсыздар. Ошондуктан ушул кесиптин ээлеринин майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Алайым үйүбүздүн жарыгы, жүрөгүбүздүн жалыны өчпөсүн.